Чили мамлекети. Чили кооз табиаттын борбору. Түндүктө чөл менен башталып, түштүктөгү айсбергтер менен курчалган. Бул жерде испан маданияты менен жергиликтүү индеистердин каада салттары биригип көрк берип турат. Жер шарынын эң түштүгүндө жайгашкан бул мамлекет Тынч океан менен Андык кыркатоолорун бойлой узатасынан кээрилип жатат. Батышында Тынч океаны, чыгышында Аргентина, түндүгүндө Перу, ал эми түндүк чыгышында Боливия мамлекеттери менен чектешип турат. Калкынын саны 18.700.000 киши. Борбору Сантьяго шаары. Валютасы Чили песосу. Алардын 1000 песосу биздин 110 сомго барабар. Өлкөдө башка тилди үйрөнүүнүн кажети жок. Себеби көпчүлүк элдер испан тилинде сүйлөйт. Ошондуктан официалдуу тили испан тили. Президенти Себастьян Пиньера. Бул мамлекет жөнүндө кызыктуу фактыларга сиздер менен биргеликте токтолуп өтөлү. Чили деп аталышынын себеби ар жерде ар кандайча баяндалат. Мисалы, жергиликтүү Аймаур эли Чили деген сөз жердин бүткөн жери дегенди түшүндүрөт деп эсептейт. Ал эми Кечуа эли болсо бул сөз суук дегенди билгизет деп ишенишет. Көпчүлүк чет өлкөлүктөр ойлогондой Чили калемпиринен келген эмес. Чили коопсуз шаарлардын катарын толуктайт. Бул жерде дээрлик коррупция жок. Кылмыштуулуктун пайызы өтө төмөн. Чоң шаарларында жашоо шарттары мыкты деңгээлде түзүлгөн. Жумуш менен камсыздоону мамлекет өз колуна алган. Ошентсе да мамлекетте каршы нааразычылык митингдер болуп турат. Бир күнү студенттер менен жумушчулар чыкса, башка күнү жергиликтүү Мапуче калкы көз карансыздыгын талап кылып митинг уюштурат. Орточо айлык маянасы биздин акчада дээрлик 76.400 сомду түзөт. Чилинин пляждары аябай кооз келип, эс алуучуларды өзүнө тартып турат. Чили эли аргентиналыктарды жаман көрөт. Көп жылдар мурда алар согуш кыймылдарын баштайт. Бирок Рим папасы келип эки өлкөнү тынчтыкка чакырган жана согуштун алдын алган. Чилиде аябай көп жер титирөө катталат. Жер титирөө көп болгондугу үчүн чилиликтер жердин силкинүүсүнө маани да бербей калышкан. Эң каттуу жер титирөө дал ушул мамлекетте 1960-жылдары катталган. Ал эми кийинчерээк 2010 жылы 27 февралда 8.8 балдык жер силкинүү цунами менен коштолуп, Чилинин Сантьягодон кийинки чоң шаары болгон Консепсион шаарын кыйратып кеткен. Мамлекетте бир үй бүлөдө орточо эсеп менен 3-4 бала. 8-класска чейин ал балдар коомдук транспорттордон бекер колдоно алышат. Жалпы 12 класс болуп 7 балдык баалоо системасын колдонот. Чили өздөрүн акын жазуучулардын өлкөсү деп эсептейт. Валютасында президенттин эле эмес, акын жазуучулардын да сүрөттөрү кездешет. Кызыктуусу, жергиликтүү калк жүзүнөн сүйүп учурашууну жакшы көрүшөт. Учурашканда да, коштошкондо да жүзүнөн сүйүп турат. Чилиликтер үйгө бут кийимди чечпей киргенди жакшы көрөт. Аба ырайы жаман болуп, жамгыр жаса да буттарын чечпей киришет. Жада калса конокко барса да. Дүйнөдөгү кургак чөлдө эсептелинген Атакама чөлү да ушул жерде жайгашкан. Аймагында бир да жылан кездешпейт деп айтылат. Түштүктө болсо температура төмөн болуп, деңиз мышыгы жана пингвиндер байыралган. Жергиликтүү эл комплетта саттуу тамакты сүйүп жейт. Баарыбызга белгилүү болгон хот-догдо эле. Бирок андан айырмасы анын үстүнө коюлган помидор, авокадо жана майонез болуп эсептелинет. Дагы бир кызыгы, алар балды пальмадан алышат экен. Жылына бир күн 18 сентябрда Чилинин эгемендүүлүк күнүнө карата официалдуу түрдө спирттик ичимдиктердин коомдук жайларда да ичүүгө уруксат берилет. Жана ошол күнү ар бир имарат Чилинин желегин көрүнүктүү жерге илүүсү шарт. Орнотпогондорго айып пул салынат. Бирок ошол эле күнү жергиликтүү Мапуче эли жогоруда айтып өткөнүбүздөй эле өз көз карансыздыгын талап кылып чогулуп, бийликке нааразычылыгын билдиришет. Дүйнөдөгү эң чоң обсерваториялардын бири да ушул Чили мамлекетинде жайгашкан. Өзүнүн табышмактуу айкелдери менен белгилүү болгон Пасхи аралы да ушул мамлекетке тиешелүү. Кээ бир булактарда бул аралдын аты Рапа-Нуи деп берилет. Чили экологиялык жактан эң таза мамлекеттердин катарын толуктайт. Жаратылышы кооз келген бул мамлекеттин Антарктидада белгилүү аймактары бар жана жалпы эле Антарктиданы биздин жер деп эсептешет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздер менен бирге болгон Чили мамлекетине саякатыбыз өз соңуна жетти.